Бүгүн 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана ошондой эле улуттук адабият күнүнө карата алтын калем сыйлыгын ыйгаруу кечеси болуп өттү. Алдыда видеону толугу менен көрүңүздөр. 3 qavatlı, eman kvadrat metrin aytpayla olur. Былтыр мурдагы жылы экен пандемиясы башталды, андан кийин төңкөрүш башталды. Кайнакчы? Кана ошо? Жок. Келиңиздер кол жабуулар болсун. Республикалык алтын калем адабий сыйлыгынын лауреаты диплому менен Жетигер Салаев агабыз сыйланат. Сыйлыгыңыз кутлук болсун. Bir чымага жарым кашык музыка, анда жан дүйнөңүздөргө жагымдуу кайраттарды сиңирип, бүгүнкү кечени жакшы бир концерттик программабыз менен уланталы. Алардан эки поэма менен катыштым эле. Ыраазылык ыры дейт, бирөө болсо адам пенде жеренеге таазим этти. Глобалдуу азыркы аламдашуу процессиндеги жер планетасын тагдырын адамзат жерге кылган мамилеси жөнүндө ой жүгүртүү ал эми ыраазылык ыры болсо жалпы адам пендеси биздин азыркы замандагы көйгөйлөр жөнүндөгү ой жүгүртүүлөр болчу. Бүгүн сыйлык алгандардын ичинен мен Топчугул Шайдуллаеваны белгилейт элем. Анткени мен анын чыгармачылыгын илгертен эле окуп, анан баа берип жүргөм да. Анткени кыска аңгеме жазат, анан негизинен кыздарга, аялдарга арналган чыгармалар, анан ошо айылдагы турмушту ушунчалык өзүнүн тили менен, өзүнүн айылдагы турмуштун картинасын окуш жазат да. Мага ошонусу менен жагат. Бардыгын куттуктайм. Ушул адабият деген бул, маданият деген бул элге кызмат кылат. Эгер адабият күчтүү болсо, маданият күчтүү болсо, анда биз эл дагы байгер болот, жан дүйнөсү терең, деңгээли бийик болот. Ошого кызмат кылып келе жатабыз. Биз канчалык деңгээлде кызмат кылып атабыз, кимибиз, ал башка маселе албетте. Анан мен ушул алтын калем сыйлыгын мага ыйгарып атышат. Мен үчүн бул абдан күтүүсүз болду. Мен али поэзияга, мен али адабиятка кызмат кыла элекмин деп эсептейм өзүмдү. Карызмын поэзияга, адабиятка бардык учурда мен өмүрүмдү өткүчү, мен карызмын деп эсептейм. Поэзия менин жан дүйнөм, поэзия менмин, поэзия ушул менин армандарым. Мен бул конкурска мындай жюрилер баалаган ар тараптуу мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп мен ар түрдүү темадагы ырларымдан бир 15 ыр бергем. Себеби бул 15 ыр жетиштүү болот. Мен мисалы 100 ыр деле берсем болот эле, 5 ыр деле берсем болот эле. Анан өзүмдүн ички туюмумда ушул 15-16 ыр деле ушул тандоого ыңгайлуу болот го, жюрилерде өтө түшкө салбайм го деген ой менен бергем. Бирок менин максатым ал жеңиш ийгиликке жетиш эмес. Мен поэзиянын алдында ошо карызмын, мен бар экенимди билдирейин деген ой менен бергем. Күтүүсүз болду мен үчүн. Мен ал үчүн жюриге ыраазычылык билдирем. Жюри ким экенин да билбейм чындыгында. Калыс эле болду го деп ойлойм. Эми аны менин көрөрмандарым таразалайт го.